Дагы бир эскерте турган нерсе, мына артисттер, тамашоочулар, актерлор болду жетет эми. Кызга окшоп, аялга окшоп, каш көзүңдү боёп, жоолукту көйнөктү кийип, элге бир маданият тартуулабайлы койгулачы. Биз мана сатан урпактарыбыз, биз Аллахтын кулу жана чыныгы эр жүрөк мусулмандарыбыз. Биз азыр нукуралуулукка кайтып атабыз. Биз имандуу, адептүү, ахлактуу, чыныгы эр жүрөк мусулман болууга кайтып атабыз. Бул дагы кимдир бирөөнүн идеясы, кимдир бирөөнүн программасы. НПО дейбизби, батышчыл дейбизби, башка дейбизби, алар офистерди ачып алган, аларга акча келет. Анан бир-эки кино тартам деген жигиттер жүрөт, тигиге барат, тигиге бурат, спонсор болуп жүрөт. Анан бул өзү түздөн түз бербейт алар. Алардын ичинде деле бардыр жамча имандуулары. Кайсы бир фондко которот, ал кийинки фондко которот, анан аларды чакырып туруп, кел, кандай киноңор бар? Мындай кино. Кел, мындай кыз менен болуп ойносоң болбойт беле, жакшы болот да, мындай кызыктырып деп. Анан ал кыздын ойной берет. Шаарда чоң мындай бир күнү канча $100 чоң эмелер бар да, жандай афишалар. Ошо жерге Рамазандын күнүдө баратасың, машинада карайсың, татынакай бир кыздын сүрөтү чын-чынында ал эркек бала. Бул мындай айтканда аябай кыйыр түрдө сиңдирүү. Андан көрө бир жакшы макал жазылып турса болбой ошол жерге. Жакшы бир накыл сөз жазылып турса болбой ошол жерге. Рамазан, Рамазан деп жакшы кош келдиң Рамазан деп жазылып турса болбой ошол жерге. Жаңы жылда бир ай мурда бар жок жалтырак, жултурак башталат. Бир шаардын бир жеринде бир чоң бир Рамазан айы куттуу болсун, кыргыз элиге куттуктайбыз деген жазуу көрдүңүзбү? Мэриянын атынан же бир башкалардын атынан. Биз келечекте ойлонушубуз керек. Андай кинолорго кирбеңиздер. Андай актерлорду эгер этең тамада болуп калган болсо, тойлоруңузга чакырганда ойлонуңуз. Ушул эркекти аял кылып мындай башаламан кылууга салым кош деди ушул бала. Анан көрүп бир мусулманча той кылган, тойду өткөргөн, тойдо хадистерди айтып, элге бир жакшылыкты айткан бир тамада чакырайын деп ойлонуңуз. Алар деле тобо кылар. Бөлүшүп коюңуздар. Комментарий жазып, же бир кандайдыр бир лайк басып коюу менен чечилбейт. Ага биз сүйүнбөйбүз, ал максатыбыз да эмес. Бөлүшүңүздөр. Бирөөнүн кулагына жетсе ошол биздин максатыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.